Темир тұлпарыңызға керектелүүчү майлардын барлык түрлөрү кастралык май алмаштыруучу жайларында. Биздин даректер Казакова 9А, Памирская 28, Кудайберген Уна Тетикер базары, -1 катар, 1 контейнер. Мыкты сапат, татыктуу тейлөө, ыңгайлуу ба, бунун бардыгы кастралык май алмаштыруучу жайларында. Şu anda tesirden tarzması. Bak mesela. Tamam. Tinçlik mi? Evet, tinçlik. Erece buzduk mu? Çok erece buzduk. Ne sebepten gösterişi gerek? Qanday sasbı? Yaxshi. Nima qilbaysizmi? Birinchi maskangizni kiyib kelbaysizmi, anan сөйлөшөлү, эле? Orienировка berilgan. Bishkekdanchi Honda Fit Ugon deb. Bishkekdan Ugon bo'libdi. Sol negizinde tosib ishni olib boramiz. Bizning mashina qanday mashina? Bizning mashina qanday mashina ekan? Ko'rinib ketganda chirog'ida. Qanday mashina ekan? Hozir ko'rdingizmi? Men ko'rdim. Biz sizning Serjant. Sizler jarıglı yerde turasızlar da. Qarаңғы жер емес. Ben çırağında bilmeydim. Mına çırak büyük turab. Anam Honda Fit менен Toyota'nın ayırması var da alыстан эле көрүнөт да кандай машина экен. Çırağından bilinbeydi. Жок, чырагына макул билбейм. Бирок сиздер чырактын астында турасыздарбы? Жакын келгенде көрүнөт экен. Биз келип жол тосулган болгон үчүн токтоп турдук. Турабы? Токтоп турган учурда токтоттуңар бул жакка өт деп. Турабы? Ооба. Регистраторда жазылган. Ооба. Так. Ошол ориентировкаңыз менен таанышсак болобу? Мына тизекке салып атам. Sen tartпайсың benim. Алейкумсалам. Неге тартам? İşingdi kıl da. Tart. Жанагы ориентировканы берип коюңчу, Бишкектеги ориентировка боюнча. Мен Айбек тапкан менен сүйлөшкөнү келип атам сиз менен. Сүйлөшкөнү? Маселелер. Билем кандай маселе экен. Түшүндүм. Билем дейм кандай маселе экен. Түс кандай деди? Түсүн айтып коюң, түсүн. Биздики ак түс болду. Кабыл алдым. Рация бар. 147. Түсү ак экен. Үлгүсү Honda Fit экен. Кандайда бакча бул. Жакын келгенде көрүндү, ата алыстан келип атканда кандай автоунаа экенин билбейт экен да, автоунаанын жарыгында. Жакын келгенде көрүнөт экен, тоскондон кийин. Ата ага чейин көрүнбөйт экен. Жолдошубуздан Ориентировканын негизинде иш алып атабыз азырчы. Жолдошубуздан түшүндүм, сиз өзүңүздүн кызматыңызды алып бара жатасыз. Бирок сиз бизди токтотконго чейин биз ылдамдыгыбызды азайтып,
жол тосулуп калганына байланыштуу токтоп турдук. Анан бул жакка өт деп белги бердиңиз. Ошо белги бергенге чейин деле көрсөңүз болот эле да кандай унаа экенин. Туурабы? Мен жакшы байкадым. Жакшы байкап эле тостум. Жок, сизде толук мүмкүнчүлүк бар эле да байке, что бул Honda Fit эмес экендигин билүүгөчү. Жарык жер биринчиден, экинчиден биз сиздин алдыңызда токтоп турдук да, айдаган жокпуз еще. Эгер жүрүп кетип токтосоңуз да балким жарыктан көрбөй калды тиги бу десек болот эле. Анан эми баягы бир Honda Fit'ин айынан каалаган машинаны токтото берген туура эмес да? Эми ошол иш алып барып атабыз, ошол. Туура, иш алып барып атасыздар. Эми ориентировка негизинде кызыл жок дегенде кызыл Honda Fit'ти токтотсоңуздар дагы окшошмок да. Жарыгын билбейт экенсиңер, келаткан автоунаанын кандай автоунаада экенин. Жок, биз токтодук да, биз прям токтодук да алдыңызгачы. Мындайда жол. Да, айдаган жокпуз. Байкай калдым, мында калсам турган келип чекип алды, тосуп коюптум. Атак мындай фит экенин мен кылбадым мен. Карабадым. Жакшы, ошо Fit'ти бирөө уган кылып кетиптир, ошо айтып кутулгуңуз келип атабы? Жок, негизи ошол немесинде иш алып барып атышты да. Түшүндүм. Макул. Сиз менин айдоочулук күбөлүгүм менен техникалык каражаттын каттоо күбөлүгүн көрсөт деп талап кылып атасыз, э? Ага чейин өзүңүздүн кызматтык күбөлүгүңүздү көрсөтүп коюңузчу. Жарык кылып. Камерага. Жок, Камера эмес, жөн фонарик. Сержант милиции Арзымат уулу Айбек состоит в должности младшего инспектора взвода роты ДПС ООБГД по УВД города Ош, действительно по 29.12.20. Чөнөктүгү. Ачылды көрсөткөн. Номерин көрсөткөн автоунаа. Oldu? Oldu, ayda al жок. Рахмат. Кош, иним, кулак сенде. Мурдагы исковар берүүсү азыркы 102 аталышына берүүнүн алып баруучусу Өркөнов Тимурдун тууралуу маалымат киргизген экенсиз. Ооба. Кайра байланыша албай койдум. Мен бирөөлөр берген номерге чалдым бир канча. Анан Instagram баракчаңызга жаздым, жеке баракчамдын өзүнөчү. Ошол окуган күнү эле жаздым эле, публикация кылган күнү эмнегедир жок ала албадым да. Анан кайра азыр көрүп айтышкандан келдим атам, жолдоп коеюн деп. Хош. Эмне максатта киргизилген публикациялар? Так, ошону окуп бербеймби? Мен өзүм азыр ачык даярдап турдум эле. Исковардын изине түштүк. Мен изиме түшкөнүңүздөр ошондо? Ооба. Эмне себептен? 102-ге чейин башта исковар болуп атканда тура. Биякта мен кадрда мен өзүм эле турам, ал кандай аталышта болгон чакта деле менин артыма түшкөнүңүз же ясно да турабы? Чөй, сенин артыңан эмес, исковардын артынан. Ким, Ороздун артынан ошондо? Ороз эмес, исковар программанын артынан. Исковарды анан кайра азыр түшүндүрүп берем. Исковарды кайра 102 деп переименовать эт. Септемде кайра Ороз чыгып, мен автордук программам деп силерден талап кылды. Туура. Мына карап тур. Ол жерде мына унаанын терезесине чаптаган караңгылатуучу. Жок, ал нарушение сиз эмнеге келгенсиз, алар эмнеге келгенин түшүнүп атам. Сиз могу эме жазган боюнча айтып берсеңиз, ар бир чечмелепчи. Ошо мен сага түшүндүрүп берип атпаймынбы? Жок, могу азыр бир строчканы окусаңыз, анан ошону эле чечмелеп берип коюңуз. Мага ал нарушениени айтыштын кажети жок. Мен сага ошону чечмелеш үчүн башынан айтышым керек да, башынан түшүндүрүп беришим керек. Жок, башынан билем, менден улуусу кичүүсү билбейм. Билем, эмне нарушение болгон башынчы. Могу обосновать этип берсеңиз деген эле сураныч болот. Мен сага ошону аракет кылып атам түшүндүргөнгө. Сөз бересиңби? Суроо эле берсем кандай дейсиз? Жаңы дайындалган исковар берүүсүнүн алып баруучусу же оператору калыс жигит эмес экенсиң. Ооба. Ушуну обосновать этип берсеңиз, эмнеге калыс? Убакыт бересиң мага? Сөз сүйлөгөнгө мүмкүнчүлүк бересиңби? Сен сурооңо жооп бериш үчүн мен башынан баштап сага түшүндүрүп беришим керек. Мен түшүндүрүп бересиз. Машина эмне нарушение кылганымбы? Сен сурооңо жооп алгың келип атабы? Ооба. Угуп турам да. Бул берүүң кече жакында чыгыптыр. Так ушул берүүңчү. Бирок бул берүүңдө мен бар кадр чыкпаптыр.
Сразу жооп берип койбоймунбу суроого? Жок, бул суроо эмес. Бул констатация факта деп коет орусча айткандачы. Угуп тур. Анан сурооң болсо Мен да. муну суроо катары Мен сага электе жооп берип мен коймун. сага суроо катары айткан жокмун. Сен мындай Сиз адам менен жакында барлаш чыгыптыр деп атасыз, тууган, туурабы? адам менен барлашканда мындай угуштуу сөз беришти билесиңби сен? Мына жерде уунун кажети жок да ужечи. Жок, сен мен только айтайын деп эле я хочу Макул. высказаться. Хорошо, ты выскажешься. Дай мне время обосновать, как ты просишь, правильно? Вот смотри, мен бара жатканмын. Так. Жол тескөөчү кызматкерлерин көргөнмүн. Так. Көрүп, ага чейинки жол тескөөчү менен барып баарлашып, өзүмдүн жеке иштерим боюнча. Так. Баарлашкандан кийин карасам, сен тартып аткан экенсиң. Жакшылап көңүл бурсам, могу жигиттер тонировкасын сыйрап атыптыр. Сыйрап атканда мен бул болгону 10 секунддук кадр. Будан башка мен тарткан эмесмин да. Регистраторго гана түшкөн, мен бурулуп кетип бара жатканда, силер иш алып барып атканда. 10 секунд гана болгон, тартып бүтүп, улар деген адашпасам старшина экен же сержант бекен, жол тескөөчү. Улардын астына барып, улар мына жигиттер тонировка менен кармапсыңар. Тартып кое бербейсиңби? Ал жака көңүл бурбай эле кой. Жок, сиз да ушундай деп едиңизби? Макул. Тартып деп. Тартпайбы? Макул. Жок, ар бир сөзгө неме кыла бербей. Сөзүңүздү бөлүп коюн. Ушинтип мен тартып атканда, сиз келип толук тартпайсыңбы, анан мени тартпайсыңбы дедиңиз да, туурабы? Кайрылдыңызбы? Ошол эле сыяктуу Макул, ага кыжып атпабы, ичак эле тартып атат. Уларга кайрылдым. Улар могу жигиттерди тонировкасы менен кармапсыңар. Аппарат менен өлчөдүңөрбү десем, улар алдын ала мен телефонду өчүрүп, чөнтөгүмдү салганын көрүп, адатынча жанагындай дерский болуп жооп берди. Сен кимсиң, несиң, эмне келдиң, сенин ишиң кандай депчи. Анан макул деп ага да унчукпадым. Ошол чакта жанында шери келип, "О, жолдон качыңыз. О, чекеге чыгып алыңыз" деди. "Болуптур" деп, анын сөзүнө кирип, улардын аркасына барып, улар жакшына сүйлөсөң" дедим. Мен сенден мындай эле сурап атам го. Бар менде Аппараттын тартып атабы, тартпай атабы деп жөн эле сурадым го, же сага буйрук бердим дедим. Сенин ишиң эмне деп ал айтты, тура эле. Ооба. Молодец. Ошол убакта карасам, сен жолдун аркы бетинде туруп, машинанын четинде туруп, камераң монуп турган экен да. Ооба. Карасам, кызыл болуп жанган экен. Секунда, кандай? Кайерге? Жанып турган. Барам. Ошол кезде мен сага кайрылдым. Мына сен камераңды тартып атат, калыс адам болсоң, ушул жерин үзбөй, монтаждабай, болгондой кылып чыгарып кой дедим. Ошол убакыттан бери 2 жума өттү. 2 жумадан кийин мен ушул публикацияны кылдым. Сен калыс жигит эмес экенсиң деп. Жок, айтсаңыз. Ошол сага обоснование. Түшүндүңбү? Бүттү оюңуз? Ооба, бүттү. Эми мен кыскача бер сүйлөйүн, сүйлөй бер. Каалашыңча сүйлө, убакыт кеңиде. Мукаласаң бул текстти дагы ар бир текстке, ар бир сөзгө жооп бер деп эле. Биринчи сөзүңүз, сен муну тарткандан кийин 2 жумага чукул убакыт, сиз так айтып атасыз, 2 жума деп. Бирок 2 жума өтө элек болчу, 2 жумага чукул. Туура, 1 жумадан ашык. Эми мындай кылыңыз. Мен телефонду сиздерге кошуп тартып, соцсеттер үчүн тартпайм да. Телеканалдын ишин билесизби, билбейсизби, кандай иш жүргүзөбүз биз? Бир тартып келгенден кийин таразалайбыз, башка кылабыз биринчиден. Экинчиден бизде запас, резерв деген болот. 1 ай мурун тарткан нерселерди деле киргизебиз. Киргизип кезеги келгенде анан ошол видеону киргизебиз. Биринчиден. Экинчиден, сиз публикацияны киргизген күнү, именно ошол күнү уже эфирден кетип, теледен эфирден кетет, эртеси кайталоосу кетет. Анан 3-чү күнү анан сиздер көрүп аткан YouTube'га кетет. Сиз Ош Билим телеканалын эгер мен чыгарган нерселердин ардын көргүңүз келсе, Ош Билим телеканалынын пятница күнү, анан суббота күнү кечки саат 21:00-до, 21:30-да көрсөңүз, ошол жерден чыгат ушул нерсе. YouTube'дан болсо воскресенье күнү же понедельник күнү киргизен. А сиз ошону пятница же суббота киргизип берсеңиз, көрүп эле мен сразу жаздым. Ал нерсени кааласаңыз азыр алып барып көрсөтүп коеюн. Биринчиден мен монтаж кылдым. Мен монтажды даярдап аны уже эфирге жиберген деп через Бишкек кетет. Үчүнчүдөн болсо, мен милдеттүү эмесмин сиздин инспектор менен болгон диалогту киргизгенге. Мен милдеттүүмүн водитель менен
инспектордун ортосунда болгон маекти анан маек кызматкеринин ишмердүүлүгүн чагылдырганга. А сиз сырттан келген таптакыр ал жерге тиешеси жок кишисиз. Ошондойбу же водитель белеңиз? Даже если ошол унаада пассажир болгонуңузда сиздин диалогуңузду мен милдеттүү эмесмин да киргизгенгечи. Другое дело, если эгерде келип мага суроо салсаңыз, мен камерама асылсаңыз, мен камерама асылган адам катары сизди толук кандуу чагылдырганга мен милдеттүүмүн. А сиз ал жакта инспектор менен сүйлөшүп турсуз дагы, анан ошол диалогту сен киргизбей коюп турсуң, калыс эмес экенсиң, анан адилетсиздик кылдың деп. Неге калыс эмесмин мен? Мен неге силердин диалогуңарды киргизишим керек? Тимур дедің атын? Тимур, Тимур. Мен болду, сөзүм кыска, ал убактылуу бүттү, аз дагы улантам. Жооп берсеңиз, неге сиздин диалогуңузду киргизишим керек? Сен сурооңо мен суроо иретинде суроо узатам. Сен журналистсиң да, туурабы? Журналист деген калыс адам болуш керекпи? Так. Туурабы? Ооба. Вот ошо сенин сурооңо суроо иретинде жооп. Мен жооп бердим, калыс адам болуш керек. Мен эмне кылып калыс эместик? Калыс эместигиң ал жерде айтчы болуптур мына. Жок, эгерде ошол жигиттердин терезесин аппарат менен өлчөдүбү? Жок. Эти вопросы не ко мне. Эгерде барса, вот СБ барып. Вот именно эти вопросы к тебе. Ты журналист. Я журналист, я не СБ. Мен алардын неге андай кылбай атат деп текшере албайм. Токтоп тур, мына карап тур. Мен деле СБ эмесмин. Бирок мен барып сурадым го. Улар тиги жигиттердин тонировкасын аппарат менен өлчөдүңбү деп. Сизге жооп берди. Ал мага жооп берген жок. Ал мени мындайча айтканда послал куда подальше. Сен кимсиң? Анан менде эмне претензия бар? Если претензия. Сен журналистсиң. Сен ошону чагылдырышың керек. Мен бир тарапты кылбайм мен. Эки тарапты тартып коем, чагылдырып коем. Ошону көрсөтүп коем, болду. Сен бир тараптуу кылганың ошол жерден эле болуп атпайбы? Неге? Мыйзам бузууну көрүп атасың? Тонировканы аппарат менен өлчөбөстөн сыйрып атат, протоколду жазып атат. Мыйзамда кандай каралган? Мыйзамда кандай каралган? Суроомо жооп берчи. Сиз менден мыйзам сурап эле коюңуз, мейли. Мыйзам менен сурап эле коюңуз. Сен менден мен сизден келип мыйзамды сурап айтам го, туурабы? Мен чисто сиздин өзүңүздүн жазган сөзүңүзгө жооп берип мыйзамга тиешелүү сөздөрдү сурап атасың да. Эмне үчүн мени калыс адам деп, калыс эмес адам деп айтып атасың депчи? Туурабы? Мен агрессия калтырган жокмун. Мен болгон. Бул жест дейт буну. Агрессия деп мен сен жакалап жулкулдатсам ошону агрессия десе болот да. Бул жест. Туурабы? Жулкулдаткан ал жок, ол салууга кирет. Вот, ошону агрессия дейт. Мен ассаламу алейкум тууган деп жашына эле келдим, туурабы? Жамазовдойсам дагы бир рет кечирим сурайм. Мен кечирим сурагандан баягындай тайбайм да. Азыр мына жерде отуруп алып ачууну калтырып, анан кийин өзүңүз неправ болуп калдыңызбы, эмне болдуңуз билбейм. Мен чисто мен дарегиме болгон жазууну обосновать этип коюңуз десем, мен сага обосновать этип атам. Сен камераны көтөрүп, изимен түшүгүдө эмне кылдың азыр эми? Изимен түшүп мисалы. Искубарды мен алып барып атпаймынбы? Кантип изимен түшүп атасың? Эй, тууган, изиңе түшкөн ошол болуп атпайбы? Искубар мисалы үчүн 102 деп кайра башынан атыңарды өзгөртүпсүңөр, а буга чейинки искубардын тагдыры кандай болгон билесиңби? Билбейм. Билбесең интернет даламда ошончо кеп сөз таркаган, искубар кандай иш алып барган. Менин такыр маселем эмес. Анда эмне кыласың анда баш урутуп? Жок, силер мени тасмага тартып алдыңар, туурабы? Бул жигит деп мен тууралуу кетип атабы? Бул жигит деп мен ошого айтып атам. Силер искубар берүүсүнүн мурдагы алып баруучусу деп едиңер да, туурабы? Жаңы дайындалган деп жазып атпайбы? Искубардын. Жаңы мен дайындалдым. Искубардын деп жатам. А сен азыр 102 болуп алыпсың. Айырмасы жок. Буякта ким турат? Айырмасы жок. Мен тууралуу эмес. Сен турат экенсиң. Жок, мен тууралуу эмес. Сен турат экенсиң. Могу адилет бала эмес дедиңизби? Эмне дедиңиз? Ооба, адилет бала эмес экенсиң, калыс бала эмес. Калыс жигит эмес экенсиң. Бул мен тууралуу? Ооба. А эмне искубар тууралуу деп атасың? Сен жана искубар деп жатам, түшүнсөң? Кана сен жана искубар. Жигит деп эле турбайбы? Искубардын жаңы дайындалган оператору же журналисти деп турабы? Алып баруучусу деп турат. Вот. Алып баруучусу. Ошол? Калыс жигит эмес экенсиң дегенди сурап атам, абасына жетпеңиз, каякта калысты койдум депчи. Мен сага ошону түшүндүрөйүн десем, сен мен уккуң келбейт ап. Угуп атам мына, айта бер. Бир гана суроо. Мыйзам боюнча эгерде кандайдыр бир кайсы бир айдоочу болбосун, терезесине караңгылатуучу жанагындай тонировканы чаптап алган болсо, эреже боюнча, процедура боюнча кантип иш алып барылат? Ошону билесиңби? Мен билем. Мен билем. Сен билген болсоң, анда калыс болбойсуңбу?
ушундай мындай үлгүдөгү унааны токтотушту кызматкерлер. Мындай да. Бирок кызматкерлер токтоткондон кийин аппарат менен өлчөп эле жөн эле сыйрып салып, көз менен эле аныктап коюп жазып коюшту же көз менен аныктап коюп айып корууга киргизип койду, мыйзам бузулду деп эки тараптуу алып барбайсыңбы? Калыс жигит болсо ошондой дейт элең да, туурабы? Жерге мен келип аткан максатымды кандай түшүнүп атасыңар билбейм. Мен силер менен кайым айтышып, анан спорт этейин деген ой жок. Негизичи болгону чоо жайын түшүндүрүп, мен бул нерсени сразу киргизбейм мен тартып алып депчи. Мен бирөөдөн корккон үчүн же башка үчүн эмес. Мен аны түшүндүм. Биз монтаж кылабыз, башка кылабыз. Биз бир күндө бир 10дон ашык окуя тартабыз. Анын бир выпускка тууган 4 эле, 5 эле, максимум 6 окуя чагылдырылат да. Анан бир күндө 10ду тартып алсам элестеткиле, жумасына 5 жолу чыксам мен канча видео бар менде. Анан 2 жумага чукул убакыт болду, дагы деле чыккан жок. Мен чын айтайын, видео обращение кылайын дедим, жетекчилик тыюу салып койду ал нерсегечи. Видео обращение кылып, сиз жооп бербей койгондочу. Токтоп тур. Биз негизи ушундай иш кылганбыз. Бул давно чыккан эфирден, болгон YouTube баракчага чыга элек деп видео обращение кылайын десем, мындай койду. Жок, Азамат менен биз байланышыбыз бар. Ал менен лучше личкасына эле жазып кой деди. Жок, силер бизден Шахрух Иминжанов менен сүйлөштүңөр да, туурабы? Ооба. Эмне байланыш эмес болду? Сүйлөшүңөр да кайра. Шахрух Иминжанов ал биздин кызматкер. Жеке адам да. Жеке эмес, биздин кызматкер болгон үчүн ал айтты, Азамат брат менен жөн эле сүйлөш. Он нормально поймет, ага түшүндүрүп кой, ал туура түшүнүп тур деди. Азыр мен анан туура эмес, туп-туура эле түшүндүм. Сен эгер азыр уктуңарбы? Сен калыс жигит болгон болсоң, жол тескөөчү кызматкерлер мыйзамды одоно бузуп, айдоочуларды айыпка жыгып, өздөрү мыйзамды сактабайт деп айттыңбы сен? Бир да жол болсо. Мен мындай кылып атам. Неге айтпайсың? Кызматкеринин ишмердүүлүгүн тартып атам да. Мен бир тарапты жамандап же бир тарапты мактабайм. Тимур, мүмкүн болсо мен сүйлөсөм болобу? Экөөңөрдүн ортоңузда диалог, просто оюм айткым келип кетти. Ким эле атың? Атым Актилек. Мисалы үчүн жактан болот элем? Иш ордуңду айтып атам. Бул жерге жаксарабы эле жеке эле кишиби? Жөн эле мен оюм айткым келди ортодогу адам. Жүргүнчү. Эгер уруксат болсо да аралашпай десең аралашпай деле кое берем. Просто айтканым, эгерде сен видео тартасың го, ошо май кызматкерлер. Канча жаштасың? Канча жаштасың? Неважно. Мен Азамат деп азыр биякта сен деп сүйлөсөм некрасиво выглядит, наверное. Мен өзүм билем да жеке адам катары, туурабы? Сен дейинби, сиз дейинби? Анда мага сүйлөп эле койчу суранычы. Болду. Мен уруксат сурадым, сүйлөйүмбү, сүйлөбөйүмбү деп. Болду, кайра тыюу салып койдум, рахмат. Мага обращение кылбай эле койчу. Без проблем. Ачып бересизби дагы же? Ачып берейин. Ачып бер десең ачып берейин. Дагы кайсы сөзгө? Кайсы сөздүн, кайсы сүйлөмүнө бир сире окуп берсеңиз сиз өзүңүз. Искубардын изине түштүк. Искубардын изине түштүк дегенге жок, окуп берип койсоңуз. Токтоп тур, мен ар бир сүйлөмүндө мен сага түшүндүрмө берип кетейин. Искубардын изине түштүк деген сүйлөмдүн мааниси ошол кезде сен искубар деп чыгып аткансың. Туурабы? Азыр гана 102 деп аталышын өзгөртүпсүңөр. Жаңы дайындалган искубар берүүсүнүн алып баруучусу же оператору калыс жигит эмес экенсиң. Чекит. Буну түшүндүң? Жок. Эгерде сен калыс жигит, калыс журналист, эл үчүн, жер үчүн деп иштесең, себеби астын окуганыңызда түшүнүктүү болот. Эмнеге калыс эмессиң деп айтып атасыңыз. Бул кыска тасманы тартып алганыбызга 2 жума өттү. Бирок мени менен маек кылган жол тескөөчү ортобуздагы диалогту дагы деле чыгарай элексиң. Мен чыгардым, башка нерсени чыгардым. Мен анын милдети эмесмин, силердин диалогду чыгарууга, туурабы? Сен макул сен ар бир элестетиңиз, ар бир прохожий келип эле гаиге сүйлөсө, мен ошону чагылдыра берсем. Другой дело, если эгерде кол көтөрүп атса, мен ошо ызычуу нерсени тартып атпайм. Мен силерге ошо мыйзамсыздыкты, мыйзамдуулукту тартайын деп чыккан жокмун ал жакачы. Адам катары сен балким милдеттүү эместирсиң. Мени же дагы башка бирөөнү гаинин ортосундагы сөздү чыгарышкачы, бирок журналист, чынчыл калыс журналист катары сен милдеттүүсүң. Себеп дегенде ар бир прохожийди сөзүн чыгарган. Жок, себеп дегенде мен кетип жатканда сага кайрылганмын. Жок, ар бир камераң тартып жатат, ушул диалогду чыгарып кой деп мен сага кайрылганмын. Мага толтураска чыгарып, ар биринин суранычын ата берди. Бул сенин жолуң экен да. Жок, мен мисалы азыр силерге айтайын. Эми карап, мен кылбагыла десем, аягына чейин окуп коеюнбу? Аягына чейин. Угуп атам. Чыгар элексиң, чекит. Же ошол тескөөчү чыгарба деп сага буйрук бердиби, же сурандыбы? Мага ал белгисиз. Айтор, мен үчүн бул караң. Бирок бир жагдай түшүнүктүү, ал өзүнүн туура эместигин жашырды.
Ким? Ал дегенде менби? Жок. Ал деп мен Сотрудник, инспекторду айтам. Ал өзүнүн туура эместигин жашырды. Ал эми сен өзүң калыс эместигиңди тастыктадың. Ал эмне үчүн туура эмес? Мен ага жөн эле келип, мисалы үчүн кызмат кылып атканда келип колунан кармаган жокмун, жазба деп, же бутунан тарткан жокмун, ал жерде турба депчи, жөн эле суроо иретинде улар могу жигиттердин терезесин аппарат менен өлчөп жазып атасыңарбы деген жөн эле суроо болду да. Ошол суроого аппарат жок болсо, азыр аппарат жок эле, же жок андай кылган жокпуз деп эле жооп берип койсо болот эле да. Анын ордуна сен кимсиң, сен ишиң эмне депчи. Жок, менин кандай тиешим бар? Сен тиешиң, мен силерди тартышым керек. Сен тиешиң ошол жерде камераны көтөрүп жүргөндөн ошол. Жок, мен сени тартайын деп бардым ал жака мисалы. Же муну тартайын деп бардым. Мен инспектордун ишмердүүлүгүн тартып ар бир парохожий келип инспекторго сүйлөп атса, анан мен силерди чагылдырып бергенде мен ишим башка да, мен милдетим башка, мен вазифам бакыр башка. Анан мондай публикация кылып алып, билбейм эмне максатка жетиңер, максатыңар эмне болчу, комментарийлерди окуп чыктым. Макул, сага бир суроо түшүндүрө албайт экен мен сага. Сен ушул публикацияга нааразысыңбы? Мен нааразы эмесмин. Каалаганча мынанычы. Жок, токто. Эми силер токтоп. Каалаган публикация кылгыла. Мен тууралуучу болгону обосновать этип берди, айтып атам. Мен обосновать этип атпаймынбы? Обосновать эткенге кирбейт. Сен түшүнгүң келбей атпайбы? Мен суроо берип атам, акыркы суроо, мен жыйынтыктоочу суроо. Мен милдетимби сени тартып, сенин диалогуңду чыгарган? Сен журналист катары? Мен журналист катары май кызматкердин ишмердүүлүгүн чыгарам. Водительдин нарушениясын чыгарам. Сен ал жакта вообще водитель да эмессиң, пассажир да эмессиң, и то пассажир болгондо да тууганым келип, эч ким эмесмин. Анан мен диалогуңду чыгарбай койсуң, башка деп. Калыс болсоң чыгармаксың. Калыс болсоң. Мен сенден суранып атпаймынбы? Суранганды мен чыгарам. Мына диалогду чыгарып кой, сураныч деп суранып атпаймынбы? Кандай? Суранган эмессиң, ушул диалог чыксын дегенсиң. Менде бар кадр флешкада турат алда. Ну хорошо. Суранганга кирбейт ал. Ну хорошо. Чыгарбайт элем. Сен үчүн суран кирбей деген алчы. Мындай да. Сурансаң деле чыгарбайм дейм ал нерсени. Мага керек эмес сен. Бир суроо. Сен ушул суроого, ушул публикацияга нааразысыңбы? Публикацияга нааразымын, сен пока нааразысыңбы? Этип бер деп. Нааразы болсоң сотко кайрыл, сотто сүйлөшөбүз. Азыр бул жерде бекер сөз сен түшүнбөй дегенсиң, алчы. Ой, мен мындай адамча айтып атам, обосновать эт мына сөзүң. Мен сага адам эмес экенсиң дегенде мен судить эте турган, сен эмес турган. Мен судить эте турганчы. Эмне үчүн? Түшүнүп алдыңбы? Эмне үчүн мен эмесмин? Эмне үчүн мени судить этишиң керек? Сен журналистсиң да? Журналистти элдер жасаган ишинен жана сүйлөгөн сөзү дал келсе, жакшы журналист экен, калыс жигит экен, өсө турган жигит экен деп айтат да. Анан андай кылбай жатсаң, калыс эмес дейсиңби, же эмне дейсиң? Азыр мени сүйлөп атканды өзүңөр түшүнүп атасыңарбы? Такыр башка темада жүрөсүң. Сөзгө жооп бер деп айтып атам. Мен түшүнүп атам. Мен сага түштүк дейт. Мен изимен о ички иштер министрлигине түшпөйт да, мисалычы. Изимен түшкүдөй. Изимен түшкүдөй мен бирдеке кылып аткан жокмун сага. От сумы, от тюрьмы не зарекайся деген жакшы сөз бар. Мага орусча баягындай жаргону сөздөрдү мен бул жаргон эмес. Бул жаргон эмес. Түрмө деген сөздөрдү. Бул жаргон эмес. Өзүңө жараша азыр сүйлөсөм, бекер мына инилериң айтып каласың тууган. Айтпайм мен. Айтпайсыңбы? Түшүрбөйм ал жака. Всё тогда. Айткандай тууган, мына видео фиксация болуп атабы? Ушуну до конца чыгар. Болду. Мен сен суранбасаң деле мен чыгарам бунучу. Точно. Суранбайлыбы? Сен суранбасаң деле мен чыгарам буну. Кантип обосновать этип берип койсуң ана видеого. Мен сага азыр түшүндүрдүм, түшүнсөң түшүндүм, түшүнбөсөң ал мен ошондо көйгөйүм эмес да. Ошондо мен ар бир инспекторго келип сүйлөгөн прохожийдин видеосун чыгарышым керекпи милдетим боюнча? Сен оюң боюнча. Сен журналистсиңби? Журналист ар бир прохожийдин оюн айтат. Ал жерде ар бир прохожий мындай да. Токто, ар бир прохожий келип алып, ал Азамат Ормокеев ал. Ошолор анын киргизет ар бир адамдын оюн. Мен ооба. Азамат Ормокеев силерби? Мен ар бир прохожий келип алып, ГАИ кызматкерине келип алып, мыйзамдуулук сакталып атабы же сакталбай атабы деп сурабайт. Аны ошо сураса сен айтмакчы Азамат Ормокеев сурашы мүмкүн.